Bu bugünkü oyun biz oylagandan dagı mıқты dengelde ötüp atat. Nege degende Көкбөрүгө мен бүгүнкү күнү монча эл чогулуп şu эки командага колдоо көрсөтөт деген эч оюмда жок болчу. Бул элдин чогулуш Көкбөрүнүн өнүгүшү деп эсептейбиз. Сары Өзөн командасы менен ойнодук бүгүн. Сары Өзөн командасы бул жөн балдар эмес. Бул команда Кыргызстандын канча жолку чемпиону Курама командадан түшкөн мыкты команда. Бул буйрукта. Кудай таалам бизге ойын деп биз уттук. Бирок монча шот болот деп ойлогон эмеспиз, бирок oyun жүрүп кетти да биздики. Бардык балдар ишин так аткарды. Ошол себептен деп айта алат. Oyun аябай катуу болду байке. Биздин аттар чындыгын айтканда күчү жетпей калды. Буга чейин эки oyun катуу болду. Биздин аттар кичине багуусу үчүн начарыраак болуп, арыгыраак болуп калды деп ойлойм. Буюрсам oyun күчтүү болду, бирок аябай эле мындай айтканда татыктуу эле кармаш болдук деп ойлойм мен оюмча. Эмки oyunга аракеттеп ушу байкелер кичине колдоп коштосо жакшы oyun көрсөтөбүз үмүттөбүз. Сары Өзөндүн силер кооптонуп же болбосо мындай байкап аткан жерлер кайсы эле да Сары Өзөндө? Чалчылары өтө күчтүү болуп аткан Биз старттан жана Айдын эле үмүт, биздин эң главный үмүтүбүз Айдын болчу. Старттан эми бааны достук менен ойногон оюнун көргөнбүз Сары Өзөндүн. Эң мыкты оюнду алып барганда Сары Өзөн. Эң кичтер дагы жакшы болбой койду окшойт мурдагыдай. Акыркы достук менен ойногондой. Эң кичтер ойногондо чындыгын айтканда ынтымактын аттары күчтүү экен. Старттан алган жокпуз. Айстардын аттары да такыр оюн жүрбөй койду. Ортодон да вообще ала албай койдук, аттары күчү жетпей койду. Ошо Кыргызстан мындай айтканда ынтымак, Кыргызстанда лидер команда. Ошо бүгүн дагы бир күчтүүлүгүн далилдеди. Байгасы бүгүн биз негизи Айдын 100% алдык деп айта алабыз. Эки бала мыкты иштеп берди. Ошол себептен оюн биз жака жүрдү окшойт. Негизи биз ушу көбүрөөк ортого басым жасаганбыз. Ушу Аватар менен Ахиллестин күчүнө ишенип, ушу алып берсе оюн жүрөт деп ошого ишенип чыкканбыз да. Кандай өзүнүн ишин 100% да көп аткарып берди окшойт. Өзүнүн ишин Аватар 100% эмес, 110% аткарды. Быйыл да табы да жакшы болчу. Ошо бул алып берди, ошондой оюн жүрүп кетти деп. Каракуш бүгүнкүдөй жүгүрүп берет деп ишенип атам беле? Ооба, мен Каракуш өткөн оюнда чапканда мындай эмес болчу. Негедир вообще жүрбөй койгон. Бирок 3 күндөн бери аябай катуу сууттум. Бирок мен ишенгем атка. Кудай буйрдем. Бирок атка ишенгем, атта ишим актап берди. Мен оюн жүрүшүндө ушу жел таманга көбүрөөк күч келет коп атам эле. Башка дагы коргоочулар жакшы ойноду окшойт. Аттарын баянкы биринчи оюнда жаңы сайыл аттар эме болуп жокор, аттарды сайды калган. Жакшы оюн болду. Оюндун алдында болуп кеткен кыска жаа кандайдыр бир таасирин бердиби? Эми бул көп эле таасирин берди го дейм, балдарга да, аттарга да. Кандай мааниде? Эми күн мондай болуп турса, аттарга суу чачып же балдар кандайдыр бир жуунуп турмак, бирок азыр сергип сонун оюн жүрдү. Могу финалга чейин чыкканыңарга кандайдыр бир деңгээлде сыймыктанып атасыңарбы? Могу чын айтканда бул кандайсы мындайды биз деле күткөн эмеспиз. Кудай таалам деле көз түзгөн. Финалга да чыкпай калабыз деп ойлобсуң? Финалга да чыкпай калабыз, ким билет 4-орун, балким 5-орунбуз деп ойдо келгенбиз. Чын айтканда дайындыгыбыз деле жок. Оюнга бир 3-4 күн калганда келгем. Аттарыбыз да жайында да үйдө жүрүп, ас кармасы арыгыраак болуп калды. Балким багуусу жакшы болсо, балким ким билет. Тең талаш болмоксу. Тең талашмакчы деген ойдом. Иштем кимдер? Биринчиден ушу жеңиште Кыргыз элин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөрүлгөн кубок 30 жылдыгы менен куттуктайм. Ошо Кыргыз эл. Бул жеңиш бир гана Талас эл эмес, Кыргыз элинин жеңиши. Ошо көрөрмандарга да рахмат. Көрөрмандар да куттуктап кетпекмин осы аракетти. Рахмат. Эми көрөрмандарга баарына ыраазымын, ошол жерге ата алыстан бери бизди колдоп коштоп келгендерге. Бул Көкбөрүдө ил бойлуу спортто көрөрмансыз оюн болбойт го элем. Көрөрмандар менен ишеничти актаган аракет кылабыз. Рахмат, мелих чоң.
Tep gelgensiňerdi. Tak gelgensiňerdi.